Кошулмасы жок, химикаты жок эко чайды иче баштадым. Бул чай иммунитетти, давленияны эч кандай түшүрбөйт, тескерисинче сиздин ден соолугуңузга кам көрүп, ден соолугуңузду бекемдейт. Боор жана бөйрөк ооруларына дагы өтө пайдалуу экен, достор. Анан организмдеги ашыкча жер кабыздардан арылтат, эң негизгиси. Диетасы жок, очищение менен арыктайсыз. Төрөттөн кийинки же болбосо бала эмизип жатып деле ошол учурларда ичсеңиз сизге эч кандай зыянын тийгизбейт. Апам экөөбүз чогуу биргеликте ичип баштадык. Сиздерге дагы сунуштайм. Ооба достор, мына өйдөдө айтып кеткен эко чай деген ушул. Бул чайды биз үй бүлөбүз менен, тагыраак айтканда апам экөөбүз аябай сүйүп ичип жаткан учурубуз. Эч кандай противопоказаниясы жок, сиздин ден соолугуңузга кам көргөнү эле болбосо, бөйрөккө, боорго аябай пайдасын тийгизет. Анан жер кабыздан арылтканга аябай жардамын тийгизет экен, достор. Мисалы, дары ичпестен, диета кармабастан, мынакей ушул эко чайды ичип, иче карындарыңызды тазалатып, анан очищение аркылуу айына бир 8 килограммдан 12 килограммга чейин арыктаганга жардам берет. Анан эң негизгиси, достор, Алматыда жашаган биздин тургундар же Алматыдагылар ушул эко чайды оптом өзүңүздөргө заказ кылып, ошол жерден онлайн тармагында сатып, өзүңүздөр дагы ичсеңиздер болот. Бул чоң мүмкүнчүлүк. Толук маалыматты алгыңыздар келсе, мынакей ушул шилтемеде турган WhatsApp ссылка аркылуу жазып, толук маалыматты алсаңыздар болот. Салам достор, менден сиздерге өтө сонун жаңылык. Кандай жаңылык десеңиздер, оригинал парфюм, косметика саткан Асенс деген компания бар. Ошол компанияда укмуштуудай акция жүрүп жатат. Өзүңүз каалаган оригинал парфюм, косметиканы алуу менен биргеликте белектерди дагы утуп алсаңыздар болот. Анан ар бир алган товарыңыздын 20% кэшбэк менен кайра өзүңүзгө кайтарып алсаңыз болот. 20%. Анан бекер ошол жака катталып, каалаган товарыңызды заводдун баасы менен арзан баада алсаңыздар болот. Ошол эле алган товарыңызды сиз сатып, өзүңүзгө киреше киргизип пайда көрсөңүз да болот. Мисалы, бир эле парфюмдан 700 сомдон 1,5 миң сомго чейин киреше өзүңүздүн чөнтөгүңүздө калгыдай кылсаңыз болот. Анан иштейм деген айымдар болсо, мынакей ушул ссылка аркылуу кайрылыңыздар. Биринчи жазылган папка пробник бекер болот. Орундар чектелүү, ошондуктан кайрылып жетишип калыңыздар, достор. Как вы думаете, чем я занимаюсь сейчас? Та-дам! Собираю вещи. Да, завтра я уже буду в Алмате. С одной стороны, мне так грустно, так как обычно, своих родителей, родных, друзей все оставляю в Кыргызстане и уезжаю в Казахстан. С другой стороны, мне так радостно, так как Алматы уже мой второй дом, моя вторая семья. Там есть человек, люди, которые меня ждут. Это меня радует. Вот. В общем, завтра я уже буду в эфире.